Кудайдын чакырыгы 14-сентябрь. Шалом. Бул тынчтык деген сөз. Кыргыздарда кичүүсү салом алейкум деп учурашса, улуулары алейкум ассалам деп алик алышат. Муну менен биз бири-бирибизге тынчтык каалап, тынчтык менен келгенибизди билдиребиз. Салом алейкум деген сөз кандайдыр бир динчилдиктин белгиси эмес. Бул бири-бирине тынчтык каалоо. Иса дагы өзүнүн шакирттерин жакшы кабар таратууга жиберип жатып, аларга мындай деген: үйгө киргенде саламдашып, бул үйгө тынчтык келсин дегиле. Бирок мындан тышкары ал эскертип, ал тынчтыкты кабыл албагандар да болот деген. Ишая пайгамбардын китебинен Иса Машаяк тууралуу пайгамбарчылык окуйбуз. Анткени бизге наристе төрөлдү, бизге уул берилди, бийлик кылуу анын ийнинде, ага кереметтүү, кеңешчи, күчтүү Кудай, түбөлүктүн атасы, тынчтыктын төрөсү деген ат коюлат. Тынчтык бере турган, тынчтыктын булагы Иса Машаяк. Анткени жогоруда окуп кеткендей, тынчтыктын төрөсү Иса өзү. Башкаларга тынчтык каалообуз менен Исанын анын жашоосуна келишин каалайбыз. А эгерде Иса адамдын жашоосуна, жүрөгүнө кирсе, аны менен бирге тынчтык келет. Үй бүлөдө тынчтык, жүрөктө тынчтык. Толуктуктун баары Исада. Буга чейин уруш жаңжал, түшүнбөстүктөр болгон үйгө Иса келгенде баары башкача болот. Күнү түнү коркунучтан бошоно албай, куурап аткан жүрөккө Иса келгенде баары түп орду менен өзгөрөт. Иса коркунучту түп орду менен жок кылат. Биз да силерге тынчтык каалайбыз. Шалом.